Албетте силердин колуңуздарга бермек беле, эмне келип, наличка бермек беле силерге алгыла деп. Аны баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Сиз бизди үйрөтпөсөңүз, ар бир мындай биздин кесиптештерибиз айткан суроолорго болжолдоп эле жооп берип атасыз. Эми кечирим сурайм, абдан ызы чуу болуп атат. Мен так уга албай калып атам суроолоруңуздарды. Рахмат, урматтуу төрага, саламатсызбы урматтуу кесиптештер, агартуу министрлигинин өкүлдөрү. Надира Сынташевна, сиз айтсаңыз, ушул биз 12 жылдык мектеп окуучуларын 12 жылдык өткөрдүк да. Ушул 12 жылдыктын толук кандуу өтүш үчүн канча дагы каражат акча керек? Биз толук ушул 12 жылдык системага өтүүдө бул окуу китептери, окуу методикалык комплекстер, мугалимдерди даярдоо. Ошондо 2 миллиард быйылкы окуу жылына кошумча талап кылынган, бирок бул бюджетте бардыгы каралган, киргизилген. Жок, мен сизге сөз тура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Сиз болжолдоп эле сүйлөй бересизби? Сиз Кайра тактап суроону угайынчы анда. Сиз ар бир мындай биздин кесиптештерибиз айткан суроолорго болжолдоп эле жооп берип атасыз. Эми кечирим сурайм, абдан ызы чуу болуп атат. Мен так уга албай калып атам суроолоруңуздарды. Кечирим Мен сурайм. айтып атам, мына 12 жылдыкка өттүк да биз. Канча сумма акча талап кылынат? Толук кандуу өтүш үчүн. Азыр Урматтуу депутаттар, кичине тынчыраак болосуздарбы? Угулбай ататпы? Келечекке. Кайталап койсунбу же жооп бересизби? толук 12 жылга өтүш үчүн Кыргызстан 25 миллиард сом бул курулушка, 2 миллиард мугалимдердин айлык акысына. Ошондо 27 миллиард менен биз толук кандуу өтөбүзбү? Ооба. Анан бул үзүрүн качан 5 жылдан кийин береби? Сиз айтып атпайсызбы, азыр 5 жылда азыр акчаны вкладывать этсек 5 жылда үзүрүн берет. Жайдан кадамдар менен барабыз, кыргыз тилин ушинтип өнүктүрөбүз деп атасыз да. Мен жанатан бери угуп атам да сизди. Сиз кадамдап барганча биз кандай анан элдин коңшу мамлекеттер алдыга чыгып дагы жетпей калбайбызбы? 150 жыл артта калбайбызбы? Жок, комплекстүү ыкма кылып атпайбызбы ошон үчүн? Бир жагынан инфраструктурасын жакшыртып атабыз, экинчи жагынан мугалимдердин методикасын окутуп жакшыртып атабыз, үчүнчү жагынан окуу китептерди азыр чыгарып берип атабыз. Анан бул долбоордун алкагында кыргыз тили менен географияны камтып атабыз. Эми мындай комплекстүү эле ыкманы колдонуп атабыз. Ошо 27 миллиарддын ичинен бүгүнкү күнгө канчасын алып койдуңуздар? Эми жылына айлыкка, анан жанагы курулушка тиешелүү сиздер өзүңүздөр бекитип берген бюджет менен эле каралып атат. Ошо канча суммасы? Эми азыр тактап берейин. Бул жерде финансист деле отурат Сиз жанымда. тактап ошонун баардыгын келишиңиз керек болчу да. Биз мына өткөндө деле 40 миллион долларды сиздерге кредит бекитип бергенбиз. STEM класстарды ачабыз дедиңиздер. Ошон эмне болду бүгүнкү күндө? Кандай болду? Ким жооп берет ага? Азия өнүктүрүү банкын айтып атасыз окшойт, ошол долбоорду. Ооба, ал долбоор өз ишин баштады. Ошол STEM багытындагы жанагы керектүү лабораториялык жабдыктарды сатып алып, азыр мектептерге жеткирүүнүн алдында иштеп атат. Акчаны толук кандуу алдыңыздар? Ошо 40 миллионду толук кандуу алдыңыздарбы? Жок, биз албайбыз. Ал финансы министрлигинде бюджетте турат. Анан тиешелүү процедуралар бүткөндөн кийин, мисалы лабораториялык жабдыктар алынгандан кийин, анан ошол жерден гана финансы министрлиги которот да. Сиз алдында жеткирүү алдында турат деп туруп анан кайра ал элекпиз деп атасыз. Кандай бул? Жок, эми республикалык бюджетте эле тура берет да. Ал биз алып албайбыз, ал турат. Анан лабораториялык жабдыктар мектепке жеткилгенде акттарга кол коюлат. Анан ошондон кийин жана поставщикке которула берет акча. Албетте силер Биздин бюджетте эле турат, ооба. Албетте силердин колуңуздарга бермек беле, эмне келип, наличка бермек беле силерге алгыла деп. Аны баарыбыз эле түшүнүп атабыз. Сиз бизди үйрөтпөсөңүз.
угулбай атабыз сизге. Урматтуу депутаттар, кичине тынчыраак болосуздарбы? Жооп берип коесузбу? Эле кайра кайталап коюңуз, чукпай калды. Кайталаганда Динара Сынташевна болжолдоп эле жооп бере берет экен да. Мен эме сурооңуздарды так уга албай жатам. Анан сүйлөп айтып коюш керекпи? Жо, анан түшүнгөнүмдү ошо эмнени уксам, ошону кайра жооп бергенге аракет кылып атам. Президенттин жарлыгы менен жакында эле биз билим берүү тармагын 2ге бөлдүк да. Анан сиздер мына 2 институтты айтып атсыздар. Ошо жогорку окуу жайдагы кыргыз тил берген мугалимдерди даярдайбыз деп атасыздар. Алардын акчасы өзүнчө бөлүнөбү же сиздер бөлүп бересиздер бүгүнкү күндө? Азыр ошо реорганизация президенттин указынан кийин 2 министрликтин өзүнчө жобосу иштелип чыгып, азыр макулдашылып жатат. Анан ошол биздин бюджетте жанагы жогорку окуу колледждер, жогорку окуу жайлары, илимге эмне бар болсо, ошо биздин бюджеттен так тиги министрликке бөлүнүп берилет. Алмаз Акунжан, ушу маселени да бир карап койсоңуз, биз 2ге бөлдү да, президенттин указы менен 2ге бөлүндү да азыр. Бирок бүгүнкү күндө бир эле кабинет менен отурат ошол министрлик. Бүгүн штаты бекитилбеген жок. Кече маалымат окуп калдык. Иш алып барып атабыз деп маалымат берип атат, бирок башка мамлекеттик бир органдын сайты менен чыгып атат. Өздөрүнүн сайты чыга элек беле. Ошон үчүн ушул жагын карап берсеңиз, биз бөлгөндөн кийин ошол жарлыкты туура так убагында аткарганга аракет кылайлы, Алмазбек Акунжан. Ошону карап коюңуздар. Рахмат. Рахмат.